Салам алейкум, туугандар, дыйкандар. Мына азыр декабрь болуп калды. Биз эми сезонду аяктап көптөн бери ролик тартпай калдык эле. Бүгүн бир жыйынтыктоочу ушул жылга ролик тартып коелу деп чечтик. Бул жыл өтө берекелүү жыл болду. Бул именно ушул мөмө жемиш ягода тармагында өтө жакшы жыл болду. Быйыл Кыргызстан боюнча башка мөмө жемиштерге караганда ушу ягода менен иштегендер эң жакшы акча иштешти дыйкандар. Баасы дагы жогору болду, урожай да жакшы болду. Дыйкандар үчүн өтө берекелүү жыл болду. Биз деле Кудайга шүгүр жакшы жумуш болду. Экспортубузду кеңейттик, көп жактарга чыгып келдик, көп мамлекеттерге барып келдик. Анан ошол кийинки жылкыга жазында кандай көчөттөрдү тигебиз, кайсыл клубника, кайсыл малинанын рыногу кандай болот деп дыйкандардан көп суроо түшүп атат. Анан биринчи ушул малина боюнча айтсам, малина былтыр биз жазында, быйыл кичине кургакчыл болуп, жазында берген малиналарыбыз көктөй, күзүндө ошолордун баарысын алып келип кайра компенсация кылып кайра бердик. Дыйкандарыбыз нааразы кылбай баарысына таратып бердик. Анан Полька Палана сортторун бул жакта Казакстанда Фрутарт деген компания бар. Алар көп сурап атат. Бул жерде бизде дагы тоңдуруп иштешкен көп холодильниктер бар, ошолор дагы сурап атат. Бирок бизде азырынча объем жок. Кудай буйрса кийинки жылы объем чыгып калат. Именно ошол сортторго басым жасайбыз, кудай буйрса. Тоңдуруп кайра иштетүүгө бул малинанын ошол сорттору көп келет. Андан башка дагы элитный сорттор бар. Бул Маравила, Маппема, Энра Садира, Шехиба деген. Ал сортторду өндүрсөңөр андан да жакшы. Жазында биз дагы жаңы проект кылып атабыз. Кудай буйрса малина боюнча ушул жерден дыйкандарга горошокко малина өстүрүп берели деп. Аныбыз да кудай буйрса ишке кирип калат. Анан клубника боюнча туугандар. Клубника боюнча бизде клубниканын эки түрү бар. КСД, анан НСД деп. Булар жазында бир эле түшүм берген клубникалар бар, анан кийин күзгө чейин түшүм берген клубникалар, сорттор бар. Жазында бир эле түшүм бергендерге бул Муцунова, Клери, Альва, Азия, Джоли, Лючия деген сорттор бар. Булар жазында тиксеңер, күзгө чейин түшүм бербейт бул. Бул жазында тиксеңер, бир жыл жөн эле карап каласыңар. Эгер ошол клубниканы тигип көчөтүн алат элем десеңер, көчөтүн көбөйткөнгө муну жазында тиксеңер болот. Жазында тигезиңер, өсөт, усиктеринен көчөттү көбөйтүп, анан августта тиксеңер, кийинки жылы түшүмгө кирип калат. Бул жазында бир эле жолу түшүм берген клубникаларды көбүнчө август айында тигиш керек, туугандар. Июль-август айында тигиш керек. Ошон үчүн кээ бирки биздин дыйкандар ушул түшүнүк жоктугуна байланыштуу жазында тигип алган, ушул бир эле түшүм берген клубниканы. Анан бир сезон жөн эле карадык дейт да, түшүм деле алган жокпуз дейт. Ошон үчүн бул сортторду көбүнчө августта тигиш керек. Анан көчөтүн көбөйтөт элем десеңер, анда жазында тиксеңер болот. Анан бул жазында тиксеңер, күзгө чейин түшүм берген, бул ремонтанттын сорттор болуп калат. Буларга Мурана, Альбион, Вивара, Сан Андрес, Монтерей, Портолла деген сорттор кирет. Булар жазында тиксеңер, күзгө чейин түшүм берет. Мына быйыл бизде көбүнчө ушул сорттордон тиккен Альбион сортун отургузгандар жакшы иштешти, жакшы түшүм алышты, алды бир түптөн 300 граммга чейин түшүм алышты. Ошон үчүн жазында түшүм тигип, күзгө чейин түшүм алат элек десеңер, көбүнчө ушул ремонтанттын сортторду тиккенди мен силерге сунуштайм. КС сортторду августта отургузуңар керек. Августта отургузуш үчүн эгер фрига жана тоңдурулган Италия, Турциядан келе турган көчөттөрдү алабыз десеңер, заказды ушул жазга чейин беришиңер керек. Жазында бул көчөттөрдү биз алып келип коюшубуз керек бул жака холодильникке. Анан ошол жерден алып алып, убактыңар болгондо уже июль-августта тиге берсеңер болот. Көчөттөрдү алдын ала заказ бериш керек, туугандар. Мына анча-мынча сорттор уже калбай калып атат деп атат. Биз кудай буйрса 15-теринде Италияга барабыз, Турцияга дагы барабыз. Ошол жактан клубника көчөттөрүнүн сортторун
кандай заказ берсеңер ошого жараша алып келип беребиз. Ошон үчүн эртерээк заказ бергиле. Ошол заказга жараша алып келебиз туугандар. Азырынча 50% предоплата алып атабыз. Ошол туугандар. Клубника, малина боюнча ушул. Кийинки жылкыга экспорт маселесин дагы өзүбүз жакшылап уюштуруп атабыз, карап атабыз, сүйлөшүп атабыз. Салыла турган ящиктерди, упаковканы дагы өзгөртүп атабыз. Кудай буюрса кийинки жылы экспорт дагы жакшы болот. Анан биздин каналдарга подписка болуп, группаларга жөнөтүп, комментарийлерди жазгыла. Суроолоруңар болсо, суроолоруңарды да жазгыла. Биз Италияга баргандан кийин дагы бир ролик чыгарабыз. Ошол туугандар, активдүү болула. Рахмат. Азыр биз ушу Арсендин полясына келгенбиз. Арсендин полясынан интервью алып, ушул жерден дагы курстар боюнча дагы түшүнүп беребиз. Ошол биз менен болула, дайыма комментарий жазгыла. Жыйынтыктоочу ролик кылып коелу деп Арсенге келдик. Бул Арсен таанысаңар керек, биздин агроном, практик. Канча гектар жер бар, Арсен? Общий 6. 6 гектар жер иштетет. Канча эмне? 3 гектар черешня персик, 1 гектар малина, 1,5 гектар малина. Анан 50 соток клубника. 50 соток клубника мына. Бул чынында 4 жыл, 5 жыл болду, канча? Бул клубникабы? Жок, общий дыйканчылык кылганыңа. 6-жыл келди. 6-жыл болот. Мунун өзү кесибиң боюнча? Финансы кредит. Финанс кредит. Банковское дело. Банковский дело дейт. Ошол бул дагы дыйкан болуп өзүнүн өстүргөн бакты кырккан боюнча дагы эмне деп койчу эле? Обрезка кылабыз. Обрезка кылгандан дагы булар гектарлап жерлерди алып обрезка кылышат. Сопровождение кылабыз. Сопровождение кылышат. Алма бактарда. Алма бактарда. Черешня алма бактар. Мунун бактары дагы сонун кылып кырккан. Мен да багым кырып берген. Ошол быйыл Кудай буюрса жакында ушул Арсен, анан Көлдөн Тилек ушул балдарды чогуу командабызга алып курстарды өткөрөлү деп атабыз. Жакында курстар башталат. Анан курсту башталардын алдында ошо Арсен менен келип бир сыйра кеңешип сүйлөшөлү деп анан бир сыйра ролик тартып коелу деп чечтик. Кайсы сорттогу клубникаларды отургуздуң? Альба, Клери бар, Мицнова, Априка бар, Личия бар. Личия бар экен, Личия. Могу Мицновалардын да сонун көктөп неме чоңоюптур. Бул кайсыл айда тигилди? Бул августтун 20-сын 17-леринде тигилди. 3 рожок бар экен, 3, 2, 4. 4кө чейин бар экен, могу 3 рожок экен. Могу деле 3 рожок экен. Могу альбабы? Бул альба. Бул эмне гүлдөйбү я? Гүлдөйт. Кассетный. Бир сыйра жедик постойт. Мына туугандар. Бул жазында, Кудай буюрса, май айында түшүмгө кирет. Анан качан жабасың муну эми? Эртең бүрсүгүнө уже жаап башташ керек. Чөбүн тазалап, чөбүн тазалап. даярдап коюпсуң. Мунун деле ылдый жактан төбөйбү суу, бассейнден? Бассейнден ылдый жактан өйдө төбөйт. Бизге наоборот. Ылдыйдан өйдө көздөйдүчү. Негизи биякта күнүгө уборка кылып жүрөм, силер келип калабы деп. Жаздан баштап күттүм. Немеси Качан YouTube'га чыгам, качан Бектемир байке келет деп. Биз да быйыл сезон бүткөндө уже наоборот уборканы токтотуп неме кылганда. Уже Ежевика да барбы? Ежевика лохтай сорту бар. Местный бар болчу. Казып былтыр жаңы баа түшүп кетти го. Бул клубникалардын клубниканы сен жаңы өстүрүп баштадың да. Эмне кыйынчылыктар бар экен, эмне өзгөчөлүктөр бар экен? Мен негизи клубника деген бир 3 жыл мурун эле кызыгып жүргөм. Местный сорт отургусам 5 сотка. Анан биринчи түшүмдүн алдынан анан кийин таштап салдым. Анан ошону для себя мындай вывод чыгардым. Клубника только под пленка болуш керек экен. Анткени местный жерге жөн эле мындай традиционный метод менен өстүргөндө тапканың акча табасың, бирок ошонун көбү расходко кетип калат экен. Отогонго, анан сугарганга. Анан сугарып аткенсиң, кайра отойсуң, сугарасың, кайра отойсуң.
Сен ошону ошо 3 жыл мурун изилдегенде биякта билесизби анда көчөттөр жок болчу. Альба, Альбион эсептелүү эле кишилерде анан 60 сом болчу көчөттүн баасы. көчөттүн баасы 60 сом. Анан пленка жок болчу. Пленкалар да. Только заказ менен алып келип. Анан бар болсо да кымбат болчу. Анан эсептеп көрүп, бул ошо 60 сомдон тиксем, мен 2 жылда актайт экенмин да. Анан кийин өзүнүн убактысы келет деп күтүп тургам. Анан аңгыча эле муну силер алып келдиңер 25 пленкалар келе баштады 26 сомдон, ленталар келе баштады 3 сомдон. А так ушу 3 жыл изучать этип жүрдүм клубниканы. Интернеттен улам көрүп. Жакшы өстүрүпсүң сеники. Булар эми Кудай буйрса жазында жакшы эле түшүн берип коет го дейм. Сонун эле түшүн берет. Мунун Альбанын сен только кассетный тиктиңби? Тиги наркы жагы фриго. Фригадан канча тиктиң? 1,5 миң. Сен разгонду жакшы көрүпсүң. Биз разгонду эмеге чейин бердик. Октябрга чейин. Октябрда уже кол бошобой калды. Разгон берип алдык до конца. Жерде жакшы экен да. Биз мындай декабрь, ноябрь ичи жылуу болуп кетет экен билген эмеспиз да. Биякта уй кирип жеп салып турушат өткөндө. Уй жетпеген. Пленкаларды айырып 6 уй кирип кетти. Аябай той кылышты. Айра тиги. Ошон үчүн. А могу жакта сеники? Жок, бул коштамдыкы. Чогуу уруладыңарбы? Чогуу тостук. Трансформатор коюн деп атасың. Свет алып келиш керек болот. Курсту качан баштайбыз? Сиз айткандай эле январдан кийин. Азыр туугандар, дыйкандар могу курсту 4 күн, клубникага 4 күн дедиңби? Кенен айтып бериш үчүн клубника 4 күн. 4 күн. Малина 3-4 күн. Малинага 3 күн. По ситуация көрөбүз. Бир жумалык курс баштайбыз, Кудай буйрса. Немесине баасы бир 1000 сомдон тегереги деп атабыз. Ошол расходторду чыкса. Дыйкандарга биринчи биз быйыл көйгөйдү көрдүң да. Өстүрө албагандыктан, билимдин жетишпегендиктен көп дыйкандар кыйналып калды. Ошого быйыл көбүрөөк окутууга басым жасасак деп. Башында жакшылап үйрөтүп албасаң, көптөрү ошибка кылып алып эле анан ошибкасын кайра сенин мойнуңа артып элечи. Проблема боло берет экен. Быйыл мен мурун көп байкаган эмесмин, жана группалардан көрүп действительно эме жалко. Жөнөкөй эле нерсени. Фермерлер, анткени көп ойлойт, тигип койсоң эле бул өзүнүн эмеси менен эле 2-3 рожок чыгып калат, өсөт, оорубайт анан. Баягы силердин видеоңор миллиондор деп чыга баштаганда элдин баары миллион табыш оңой экен деп өзү эмет кылышты. Дыйкандар могу мисалы азыр 1, 2, 3, 4 рожок. Мына могу гүл чыгарып атпайбы могу? Могу гүл чыгарып атат. Ушул 1 рожок, могу 2 рожок, 3, могу менен 4 рожок чыгарыптыр да булчу. Могу мисалы ал выпад болчу. Кийин тиктиңби? Буда деле 2 рожок бар экен. Эми туугандар, анча-мынча сизден алган фриго. Анча 2 жума кеч тигилген. Анча-мынча туугандар мондай экен да. Биздин дыйкандар кечирээк тигип, анан могу 1 рожок, 2 рожок болуп калса, кийинки жылы май айында түшүн берет. Бирок аз түшүн берип калышы мүмкүн да. Мисалы өзүндө 700 грамм же 500 грамм деп көрсөтүлгөн болсо китебинде, ошол 300 грамм, может 200 грамм берип калышы мүмкүн. А могу 4 рожок тепкендер булар уже кийинки жылы ошол канча китебинде канча көрсөтүлгөн болсо ошого чейин бергенге жакшы түшүн берет да. Анан кийин дыйкандар баары күзүнө тигет тигип эле жанагы өстүрбөй калып атат да. Анан жазында түшүм ала албай калат. Бул биринчиден срок посадки туура эмес информация, саткан эмелер дагы туура эмес информация берет экен. Биз да негизи өзүбүз кечиктик 20 күнгө. Сен кайсы убакыт тиктиң? Мен июлдун 25-ине, 20-сына расчет кылгам. Августтун 17-сине тигип калдык. Сен эрте тигипсиң анда? Биз могу жерде биринчи жерди түзөтөлү дегенбиз. Грейдер чакырсак 1 ай күтүп калдык грейдерди. В итоге келбей койду анан.
Буга салдык. Бирок сеники жакшы неме? Элдин немеси Сон проблемасы тура эмес подкормкада болуп атпайбы? Мага сүрөттөр келди. Сентябрдын аягында, октябрдын ортосунда 4 жалбырак менен. Качан тиктиңер десем, менден мурун тигишиптир. Августтун 15-леринде, августтун 16-ларында, августтун 10-унда тиккендер. Анан ошо сентябрдын аягында жөнөтүштү, меники моундай болуп турат депчи. Анан бир да подкормка бербегендер бар экен. Биз курсту ошонун стандартный, баягы курстан айтпайсызбы, агроном болуп чыксыздар. Курсту бүтүп эле сразу агросопровождение кыласыңар, тигил бул жок. Элементарный нерселер эл билбейт экен, ошолорду гана үйрөтөбүз да. кайсыл учурда кандай дарылар бериш керек? Кайсыл учурда кайсы дарыларды бериш керек? Элди көп түшүнбөгөн, иши менен pH'ты көп түшүнүшпөйт экен. Мисалы, көп эле дыйкандар жана 3 гектар, 5 гектар менен тигип быйыл мынакей иштегендер. Жакшы результат чыкканы менен сураштырып келсең, ишин колдонгон билишпейт экен. Же pH'ты түшүрүшкөн эмес, же болбосо бир сезонда бир эле жолу түшүрүп коюптур. Эгерде ошонун баарын учитывать этип, башынан баштап туура киргенде, алар ошо показательдерин 3 эсе көбүрөөк алмак. 2 эсе деп коечу. 2 эсе. 200 грамм алса 400 грамм алмак. Азыр итальянецтер открытыйдан жакшы эле чыгарып атышпайбы? 30-35-40 тоннага чейин. Гидропоникадагылар 60 тонна чыгарып атат. Биз жок дегенде, учитывая то, что у нас климат не подходит, итальянкындай эмес, влажность слабый болгон үчүн 25 тонна чыгаралчы 1 гектардан. 25 болгондо ошондо 500 граммдан. 500 грамм. 500 граммдан, ар бир түйүнөн 500 грамм. Мисалы, Альбаныкы деген 1,100, 1,200 паспортунда. 1,100 экен. 1,100. Ушуну хотя бы жарымыздан алыш керек. Альба деген бул бир сезондо 1 килограмм 100 грамм бериш керек да. Анан бул ошонун жарымын айтып атат да. 500 грамм 25 тонна алсак дагы бул жакшы көрсөткүч депчи. Бирок биздин былтыр өстүргөн дыйкандар айтты, анча-мынча 1 килограммга чейин алып койдук депчи. Альбадан. Биринчи жылы көрсөтөт ошонун өзүнүн потенциалын. Анан экинчи жылы уже жок. Сен Азия тиксең да жакшы болмок да. Жер жетпей калды. Көчөт жетпей калды. Азиянын билбейм, мен быйыл биз Азия бир 100 миңдей баткенге тиктирдик. Мен да кызыгып жүрөм Азияга. Анан себеби дегенде орустарда дагы Азия жакшы бааланат экен да. Товарный вид кичине даам болот экен. Мен 2 эле сорт тиктим. Башка сорттон бир аз эле коштум. Негизи кайсы сортторду коштун дедиң? Лючия, Априка, Клери. Анан дагы бир сорт силерден алгам. Фригоны. Лючия, муну пробага көрсөтүп тигип койсуң да? Негизи бир сорт менен иштегенде 20% жаңы сорт болуш керек да. Кийинки жылкы өнүгүп кеткенге? Кийинки жылкы сравнивать эткенге. Ошон 20% экенбиз. Ошо көрөсүз кийинки жылы. Кийинки жылы көрөсүз. Бул эмне, ежемалина не дедиң? Казылып кеткен ежемалина. Уже ташталып калган ба? Ежейка. Нар жагында бир аз 10 соттуктай Жүрөң бар. Бассейнин көрбөйлү. Бул жерде общий канча гектар жериң бар сенин? Бул жерде 1,6. 1,6. Тиги могу бассейниң нар жакта сугарабы? Малинаны, анан бияка үйдө клубника. 1000 куб. Ошондо эки жакка бөлөбүз да. Тиги малина менен клубникага. Насос барбы же? Кече эле жыйнап кеткем. Уже бүттү да. Акыркы влагозарядный полив бердик. Акыркы суу каттым. Ошо дыйкандар. Если эртерээк монтаждап чыгарсам жетишип калалы. Бак болобу, малина болобу, клубника болобу, акыркы суу катта обильно бериш керек. Кышкыга Былчылдатып, кышкыга топуракты кургак киргизбеш керек да. Биз анткени уровень подмерзания ар кайсы жерге ар кандай да, керектүү жер 40 сантиметр тоңуп калат. Ошол жерде топурак кургак болбош керек да. Ныманча кетиш керек. Особенно бугордогу клубникалар бар жердин үстүндө турган үчүн 25 сантиметрде. Ошол жак полностью намачивать этиш керек. Биз бакка
Аны 2 сутка коебуз. күзүндө сугарып салыш керек па? Күзүндө суарсаш. Ошо пайда алып келет. Кыштан жакшы чыгат. Биздикилер билбейт да, наоборот. Кар жайт эми ушу менен деп. Сугарганда эмне пайда деп. Биякта эме келип жамгырга ишенип турат. Жамгыр өтпөйт да. 20 сантиметрден ылдый түшпөйт. Ашып кетсе 10-15 ошон. Ну, жазгыга толтуруп койдуң. Биякта биздики толтурбосо жазында суу кичине кечирээк келет. Эми муну клубника колдонот экенсиң да? Бул немеби? Геомембрана. Геомембрана. Биз бассейнди мурдагы жылы эле каздырганбыз. Колдоно албай мына повод болду. Клубника тиктик, анан малина. Бирок бассейнди сонун кылып курсуң, балык кое берсең болот экен буга. Балыкка жанагындай. Мондай жерге жүргөн. Сом. Ошондой, сом. Сом жүрө берет да мода. Нампаны ырыт койсоң жеп. Көбөйтпөш керек бирок сомду. Көбөйүп кетсе жанагы эмеси, отходу азот күчтүү болот да. Наоборот жакшы экен удобрей. Жок, ал тиги жазында жакшы. Анан түшүм берип аткан агызы үйөт. Могу отстойниктер бар? Бул суу тазаланып келет. Как положено буга да немелерди коюп. Зыңкытсың. Бияка кум, топурак отстаивать этип. Бул жакачы? Бул биринчиден экинчиге түшөт. Кирет. Вообще арыктан суу да биздики, кир суу келет кээде. Сонун кылыпсың сен бул жагы. Могу дизельный сеники, Биздики дизельный. Эми трансформатор коюп атасың, Трансформатор коюп. Биздики. Молодец. Могу тиги жерде дагы неме? Ал жак грубая очистка. Жана сетка бар го, темир сетка. Ошондой алып келип коюп туруп. Анан кийин бияктан насостон сурат, бияктан неме берки тонкий очистка. Фильтр. Неме? Биякта көбүнчө жана чөптүн уруктары бышып шамалдан түшүп калат бассейнгечи. Анан кээки уруктар ошо чөккөндөн тиги как раз эмеден тосуп коет да, сетка тосуп коет. Эгерде бул негизи эме капельный системада фильтрди жакшысын койбосоң, ушу капельный лентадан расход боло бересиң. Проблема болот. Улам, то есть ал жерден не только капельный лента, сен еще эме бир жериң сугарылат, бир жериң сугарылбайт. Туруп калат, Минус урожайность плюс еще капельный лента. Ушул бассейниңе канча гектар жерге пландадың? Бул негизи деген малинага эле расчет болгон. Мен көп бир жайында 4 жолу сугарганга жете тургандай. Анан биз ошол клубниканы тиктик. Клубника бирок көп деле кетпейт экен. Узун туразы канча? 1,5 гектарга эле да расчет. Узун туразы канча? 33-кө 17 болот дейм. 33-кө 17. Тереңдиги? 2,10. 2,10. 33-кө 17, 2,10. Ошол 1000 куб болот, Примерно ошондой. 1000 куб болот. Малинан канча гектар? 1. Бул жак 1,6. Бул жак 1,6, бирок азыр Рабочий 50 соток. 50 соток, 1,5 гектар, Анда бир 3 гектар жер болсо 1000 кубтук куруш керек экен да. 3 гектарга эмеден зависит, суу постоянно барбы жок. Проблема. Эгер проблема болсо чоң куруш керек. Проблема болсо чоң анда 1,5-2 миң куб. Анчалык проблема эмес болсо толтуруп. Суу жакын постоянно болсо бир жагынан киргизип, бир жагынан сордура бересиң да насос менен. Ушул геомембрана салганга общий канча расход болду? Биз арзан кезинде салып калдык. 500-600-тун тегереги болуп турду го дейм. Общий. Азыр 100 куб 100 миң сом. 1000 куб миллион сом экен да? 1000 куб миллион болот. Могу малина сеники да? Азыр как раз 40 таш салып атат. Молодец. Биякта чаап
бүтөп. Жүл ошол жака өтпөйлү, көрүп коелу. Могу жактан чыгып. Шапканы тартып. Аны бияктан бассейнден тартабыз. Биякта былтыр воротолосты урлап кеткен. Урдабай тургандай кылып коюп койгон самодельный. Урдей албайт да? Мунун уже кереги жок да. Колечкосын не кылат? Точно урдей албайт экен бул жер. Бияктыкын да урдап кетишкен да. Малиналарды полный чаап чыгарып салыпсың. Казып көчөткө кетирдик. Көчөткө кетпегени. Бул жерде кайсы сорттор бар? Биякта полька, амира, карамелька, шапка Мономаха, нижегородец. Муну түйүнөн алып салгансың ба? Бул жак көчөткө кетти. Полный ба? Ордунан кайра чыгат. Бирок эме болуп калат да. 1 жылдык болуп калат. 1 жылдык болуп калат да. Түйүнөн кайра 3 жыл болуп калган уже полькага. Ылдый жакта 2 жылдык эме амира бар, жакшы сорт эме ошол. Мана десе элдер жазында кылат го бул нерсени, сен күзүндө эле кылып сат кезин да? Бизде жазында жумуш көп. Мо кыкты зыян тийбейби? Жок. Зыян тиет жана, если хрущ кирип калса. Негизи кык эме да. Ооруларды, патогендерди алып жүрөт, анан личинкаларды алып жүрөт, курт кумурсканычы. Баары зыяны бар, бирок биздин топурак сары болгон үчүн гумусту көтөрө турган ушул эле способ бурду. Башкача кылып гумусту көтөрө албайсың. Гумус слабый болсо, түшүн да слабый болот. То есть эме менен күрөшүш керек болот да. Курт кумурска менен, оору менен жаздан баштап күрөшөбүз. Зыңкыйтат экенсиң сону. Да. А бул обратная сторона медали деп коет го ошондой. А муну эмне капельный кылбагансың? Быйыл жетишкен жокмун капельный. Жазга кыласың. Жазга уже бүт эмелерин алып койгонбуз жазында. Эли көп түшүнбөй жатпайбы? Капельныйдын преимуществосунчу. 30% урожайность көтөрөт. Анан удобство в работе. Көбүнчө биз байкотосун кошуналарданчы келип иштеп баштайт, андан кийин анча мынча кара жумушка көнбөгөндөр чыдабай таштап салып атат. Ошондой эле. Бул намного упрощает да. Башында. Анткени күн ысыкта, 40 градус ысыкта физически постоянно иштей берсең, выгорание болот адамдачы, любой. Биз деле 5-жыл, 6-жыл иштеп атабыз. Кээде туруп акыркы жыл башка бизнеске эле кетсем дейсиң да. Анткени 40 градус ысыкта. Ошол нерсе мен оюма да келет да. Жана күн ысыкта үйдө жатасың, көлөкөдөчү. Үйдө да жата албайсың да, тиги комнатага киресиң, бул комнатага киресиң. Анан ойлоносуң да, дыйкандар кантип иштеп атат экен талаада дечи. Ошон үчүн капельный жакшы да. Келдиң моторду включать этип, сорот. Суурлар да. Жакшы, ошол туугандар. Жакында Кудай буйрса курстар башталат. Курстарга алдыңкы ылдыдагы номерлерге катталып жазылып эле. Бишкекте, Көлдө, Ош, Жалал Абад, Баткенде бардык региондордо өткөрөбүз. Таласта азырынча катышабыз дегендер көп чынында. Ошол бир 50-50ден кылып группаларды кылып туруп, жакшы окутууларды өткөрүп келели деп ошону максат коюп атабыз. Биз мурда мындай болчу, Арсен. Бааны кымбат кылып, кызыккандарды эле окутайлы депчи. Анан кийин акчасы жетпей калгандар проблема болуп, кайра өзүбүзгө проблема болгондон кийин азыр бааны түшүрүп туруп эле, арзан кылып туруп эле, наоборот, массовый окутуп салайлы деп атабыз. Эми курста эмнени өтөбүз? Ошо туура капельный системаны коюш керек. Анткени көп көрүп жүрөбүз. Туура эмес коюп алып, анан биринчи жыл прибыльга эмес, наоборот, минуска кеткендер бар. Элементарный эле нерселерден. Саткан кишилер айтпайт. Ошол кантип тигиш керек, кандай удобрение,
Капельный орошениянын система полный көрсөтүп бересиз, ошол. Келиңиздер, катышып кетиңиздер. Ата өтүп кетсин де сен токтоп. Эркин байке. Сиз өтүп кеттиңиз анан. Бул эркиндеги. Мен атам. Эркин байке. Мен Бул атам. дагы бизнесмен. Красноярскиде соода кылчу. Азыр бүт бул жака база берип. Эң старший, бесплатный рабочий. Салам алейкум. Кандай бербей? Жакшы. Жазында кыла турган ишти. Жазында кыла турган ишти күзүндө эле бүтөрүп салып го. Жазга калып турасыңыз. Азыр болбосо. Ал кандай? Жакшы. Эркин байке. Дыйкандарды ошол Арсен кантип капельный лента коюш керек, капельный системаны кандай коюш керек, тамчылатып сугарууну. Анан кийин башынан аягына чейин кандай удобренияларды бериш керек, жер семирткичтердичи. Ошонун баарысын окутуп, анан кийин мондай китепчеде кылсакпы деп атам. Ким колуна кармат койгонгочу. Туура эле. Эртең чалып дагы сурай бергенде мындай ошону карап кичине кызыгып, карап окуудай кылыпчы. Элди дыйканчылыкка чакырыш керек. Анткени физический кыймылдан адам көп орбойт да. Ооба. Ден соолукка дагы пайда, анан чөнтөккө дагы. Чөнтөккө да пайда. Мен мурун дос балдардан угуп калчумун. Айылда жашагандар. 92-де бизде бир чал бар. 3 гектар чөптү жалгыз чалгы менен чабып коет депчи. Атты тигинтип жайдагы эле чыгып кетет. Мине алат депчи. Анан баягы жашоосун карасаң, ошо дыйканчылык менен өткөндө Тынбай иштейт. тынбай да, физически. Адам качан ооруп баштайт? Кыймылсыз. Сахар жана башка оору бар. Ошон үчүн дыйканчылыкка келгенде бул жактан чөнтөккө финансовый да эмес да, еще ден соолукка да пайда. Салакка да пайда. Ошол. Азыр эми Арсен боюнча көп дагы биздин роликтер чыгып турат. Курстар боюнча дагы роликтерди чыгарып турабыз. Кышында көчөттөр боюнча дагы биз жакында Италияга, Турцияга барган жатабыз. Ал жактан барып келгенден көчөттөр боюнча дагы толук маалыматтарды беребиз. Бизден көчөттөрдү да заказ кылсаңар болот. Ошол. Рахмат, Арсен. Келип турбу?